Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 15 жашар Тилеген Рахатбеков бүгүн 2 саатка эмгек жана социалдык өнүгүү министринин милдетин аткарууга келди. Жанында жардамчысы катары апасы Айнура Алиева жүрдү. Ал эми министр Улукбек Кочкоров кабинетинен күтүп алып, жаш кадрга креслосын бошотуп берди. Тилеген өзү тамактана албайт, өспүрүм шал илдет менен ооругандыктан 2 кулагы тең укпайт, жакшы сүйлөй албайт. Мындан улам апасы Айнура Алиева жаңы министр Тилеген менен катардагы кызматкердин сүйлөшүүсүн которуп берип турду. Тилеген, азыр сен мына министрсиң. Айтчы, биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Эмне иштерди аткарышыбыз керек? Биз жазып алайлы, ошонун үстүнөн иштейли. Министрлик кызматка киришкен өспүрүмдүн жүзүнөн толкундоолор байкалып турду. Кыска убакытка кызматка орношсо дагы Тилеген мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүүгө жетишти. Ал Бишкек шаарындагы коомдук транспорттарда майыптарга шарт каралбай пандустар жасалбаганына нааразыланды. 15 жашар Тилеген шахматты жакшы өздөштүргөн. Ал аталган спорттун түрү боюнча майыптар арасында Кыргызстандын 3 жолку чемпиону болгон. Ал эми Азия чемпионатында коло медалга татыган. Бирок мектепте шахматтык шаймандар жетишпей жатат. Бул жатта жардам керек дейт ал. А инвентарь есть у вас? Доски, все. Вот это нам надо. Вот это надо. Но считайте, что это ваше второе поручение нам. Мы над этим тоже будем работать, и в самое ближайшее время мы это решим. 2 саатка жетпеген убакыт министрлик кызматты аркалаган Тилеген калем кармай албагандыктан жаза албайт. Бирок компьютерди жакшы өздөштүргөн. Келечекте программист болууну эңсейт. Өзү окуган, көрүүсү жана угуусу начар балдардын жатак мектебинде окуу куралдары эскирип, кыргыз тилинде китептер жок экенин билдирди. Дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири окууну аяктаганда аттестат берилбейт экен. Жөн гана билим алганы тууралуу тастыктаманы алышат. Мындан улам бул маселени чечүү керек дейт жаш министр. Чего не хватает вам, чтобы вы получали хорошие знания? Аттестат. Аттестат. В школе нет аттестата. Вот считай, ты вот министр, считай, что это было твое поручение министра, тот пробел, который мы должны устранять. Мы примем это к исполнению. Мындай көйгөй бар экенин Улукбек Кочкоров бүгүн биринчи жолу укканын жашырган жок. Мындан улам жакынкы күндөрү ал окуган мектепке барып маселени чечүүнү убадылады. Талапты мыкты койгон өспүрүм менен баарлашууда министрде сүрдөп жатканы байкалды. Биздин министрлик как раз ушулардын көйгөйү менен алек болгон министр катары баягы толкундоо менен кабыл алдым. Себеби азыр канчалык көп маселени коюп, ошо биздин баягы чечпей аткан маселелерге мындай басым жасап, канчалык көп нерселерди айтат экен деп албетте мындай толкундоо болот экен. Ошондуктан мындай тердеп да чыктым десем болот да. Анан бирок эми негизи эле өзү мындай министр болгондон кийин министрдин сири бар да. Анан министр тапшырма берип атса, анан аны кол астындагы адам мындай өзгөчө бир жоопкерчилик менен жазып алат болуш керек. Бул акция балдар рульда деп аталат. Аталган акция балдардын укуктары жөнүндө конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына утурлай балдардын дүйнөлүк күнүнүн алкагында уюштурулду. Белгилей кетүүчү жагдай, мындай акция Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүүдө. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, МТС.